14 бөлүм. Аялдан туулган адамдын өмүрү кыска жана азапка толгон. Ал гүл сыяктуу чыгат да, соолуп, күбүлүп калат. Көлөкөдөй качат, токтобойт. Сен ушундай адамга да көзүңдү кадайсыңбы? Мени өзүң менен соттошууга алып барасыңбы? Таза эместен ким таза болуп төрөлсүн? Эч ким. Эгерде анын өмүрүн ченеп койсоң, ай күндөрү сенин колуңда турса, эгерде сен анын өтө албаган чегин чектеп койсоң, анда андан жүзүңдү бур. Ал жалчынын күндөрүндөй болгон күндөрү бүткүчө эс алып алсын. Даракта үмүт бар, ал кыйылса да кайра өсөт, чырпыктары токтоосуз чыга берет. Эгерде анын жердеги тамыры кыртайып, дүмүрүн топурак басып катып калса да, сууну сезери менен жаш чырпык чыгарып, жаңы отургузулган көчөттөй болуп, бутактарын жаят. Адам болсо өлөт, анан чирийт. Адам өлдү, эми ал кайда? Көлдөн суулар агып кетет, дарыя соолуп какшыйт. Адамда жатса турбайт. Асман жок болмоюнча ал ойгонбойт, уйкусунан турбайт. О, каарың тарап кеткенче сен мени өлгөндөр жаткан жайга бекитип, жашырып турсаң гана. Анан мага мөөнөт берип, ошондон кийин гана мени эстесең гана. Адам өлгөн соң кайра жашамак беле. Анда мага берилген мөөнөт бүткөнчө менин ордума келе турганды күтөр элем. Сен чакырсаң, мен сага жооп бере элем. Ошондо сен өз колуң менен жаратканыңа ырайым кылар элең. Ошондо сен менин кадамымды эсептээр элең. Күнөө кылып жатканымда карап турбас элең. Сен менин мыйзамсыздыгымды түрмөк кагазга жазып, мөөр басып салаар элең. Менин айыбымды жаап салаар элең. Бирок тоо кулап талкаланат. Асказоо ордунан козголот. Суу таштарды жеп кетет. Анын ташкыны жер топурагын жууп кетет. Сен адамдын үмүтүн да так ошондой жок кыласың. Аны акырына чейин кысымга аласың. Ал кетет, жүзүн өзгөртүп, аны кетиресиң. Балдары ардакталып жатабы, ал аны билбейт. Кор болуп жатабы, ал аны сезбейт. Бирок анын денеси сыздап, жаны кыйналып жатат.